Кутман күн барыңыздарга достор. Бүгүн сиздер менен өзүм ар дайым жасап жүргөн капуста салатынын рецепти менен бөлүшөмүн. Дагы базардыкынан кем калышпайт. Видеону аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Эң алгач бизге капуста керек болот. Тазаланып арчылган жарымын колдонобуз. Капустаны туураганда чоң-чоң кылып туурайбыз, ошондо гана сулуу болуп көрүнөт. Баарын туурап алган соң, колубуз менен жакшылап мычкып, жана ошондой эле арасында биригип калгандарын сөзсүз түрдө чыгарып чыгабыз. Ошондо гана капустабыз жумшак болуп калат. Бетинен бир аз суусу чыга баштаганда үстүнө 1 чай кашык жөнөкөй туз же болбосо кытайский туз салсаңыз жакшы болот. Андан кийин сабизди капустага туз салгандан кийин 20 мүнөт коюп турабыз. Андан соң башкаларын салабыз. Чеснокту дагы сөзсүз түрдө майда кылып туураңыз. Себеби чоң тураганыңызда даамы чыкпай калат дагы, ачуу болуп калат озго салганда. Андан кийин мен чим колдондум. Эгерде сиздерде жок болсо, описанияга башка рецептти дагы жазамын. Себеби мен ар түрдүү рецепттер менен жасайм. Сиздерге пайдалуу болот деген ойдомун. Чимчимди салганда жакшылап аралаштырып алыңыздар, себеби бетиндеги майлар эле түшүп, башкалары түшпөй калат, ошол себептен. Андан кийин майды жакшылап дактап алабыз дагы. 1 пияла май менде 150 граммдай болот. Куюп алабыз. Дагы да жакшылап аралаштырып, кааласаңыз 20 мүнөт 30 мүнөт коюп койсоңуз да болот, аралаштыргандан кийин тузу эриш үчүн. Достор, биздин салатыбыз даяр болду. Видеону аягына чейин көргөнүңүзгө рахмат. Каналымдын өнүгүүсүнө өз салымыңызды кошуп, катталып, жана да лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Буюрса, жаланган оригинал рецепттер болот.